Жыл сайын 9 майды Жумабек Кенжеқараевтин үй бүлөсү өзгөчө майрамдашат. Себеби алардын туугандарынан жалпы 6 адам Улуу Ата мекендик согушка катышкан. Жеңиштин 80 жылдыгы бул үй бүлө үчүн өзгөчө мааниге ээ. Анткени ушул жылдын апрель айында бир туугандары менен чогулуп, алыскы Австрияга барып, тайкеси Бусурманкул Жапаевдин көмүлгөн жерин таап, ал жака анын туулган жери Кочкор районунун Кумдөбү айылынан топурак алып барып салышкан. Тайкесинин арбагына Kur'an okuttuk. Baykem, apam, enemler de razı oluştu. Hoş geldin. Şu nevereler, balları varıp gelgen neç. Biz ayavay razı olsun. Ben özköçü ayavay tolkundanıp barganda. Şimdi ayavay çoğu nerseni deneyimizden alganday olduk. Barısından geleçe. Бусурманкул Жапаев 1942-жылы 21 жашында Кызыл армиянын курамында Улуу Ата мекендик согушка катышкан. Ал согушка кеткен бойдон 65 жыл кабары дайынсыз болгон. Анын аркасында туягы да калган эмес. Ал тууралуу кабар 2009-жылы Орусия Федерациясынын Коргоо министрлиги архивдеги маалыматтарды жарыялаганда Бусурманкул Жапаев 1945-жылы 1-апрелде Австрияда курман болгону аныкталган. Бусурманкул Жапаев Нарын облусу. Ошол кездеги Тянь-Шань облусунун Чолпон районунун Кумдөбү айылынан өз калоосу менен ата мекенди коргоо үчүн согушка аттанган. Ал ок жаңгырдай жааган талааларда бир нече шаарларды бошотууга салым кошкон. Согуштан кийин да анын кабары дайынсыз болгондуктан энеси жана бир туугандары үзүлбөгөн үмүт менен акыры бир күн келет деген күтүүдөн өздөрү дагы дүйнөдөн өтүшкөн. Кийин Бусурманкул Жапаевдин бир тууган энисинин баласы Мирзат Шаршеев чоң атасы тууралуу бардык маалыматтарды тапкан. 2009 байкем айткандай интернет жаң пайда болуп аткан. Ошондо жаңылыктарды карап отурсам, ОБД мемориал деген чоң сайт ачылыптыр. Анан кийин ошо сайтты ачып атып мен атабыздын аты жөнүн жазсам эле чыга баштады да. Анан как раз кечинде отургам, анан түнү бою издеп окуп чыктым да. Анан аябай көп маалымат чыкты да. Каерде согушканы, канча жолу жарадар болгону, кай жерден безбести жоголуп, дайын белинбей калган. Анан кайсы жерден кайра кошулуп Австрияга чейин барып 1-апрелде 45-жылы бир ай жетпей улуу жеңишке каза болгон да. 65 жыл кабары дайынсыз болуп, сөөгү алыскы Австриянын Оберпуллендорф шаарына көмүлгөн Бусурманкул Жапаевдин аркасында балдары болбосо дагы, анын бир тууган инисинин балдары атасы табыштаган аманатты аткарып, чоң атасы жаткан жерге топурак салганы үчүн өздөрү да жеңилдешкен. Кичинекей кезибизден эле укчубуз да, ушу атаңардын агасы согушка кетти, келбей калды, дайынсыз жоголгондордун катарында депчи. Анан көп эле ойлончубуз, ушу кайдан тапсак, каякта болду экен. Анан биз Австрияга 19-апрелде барып келдик. 80 жыл эл үчүн, жер үчүн өзүнүн өмүрүн арнап, элдин жакшы турмуш үчүн өмүрүн берген атабызга абдан ыраазы болдук. Анан Кур'ан окуп, бардык өзүбүздүн шарттарыбызды жасап анан келдик да. Өзүнүн эрдиги үчүн ал киши медаль за отвагу алыптыр посмертно. Бусурманкул Жапаев мекенин коргоп, согуш талаасында курман болгон кыргыз жоокерлеринин бири. Анын мекенге кылган кызматы жана эрдиги үчүн туугандары дайыма сыймыктанышат. Бардык эле кишилер тапса болот экен, дайынсыз. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.